Бүгүн суук болсо дагы ысык проект башталып атат. Баарыбыз билгендей, менин атым Ырыскелди, мен алып баруучу болуп атам бул жакта. Башталышында баарыңарга ийгилик каалайбыз. Анан башталышында сөздөрдү берип алып, баарыңар тааныган, мен айтпасам деле Мирлан Мурзаев биздин байкебизге, биздин Кыргызстандын сыймыгына сөз. Келгиле кол чаап коелу. Бул проектте мындайда кандай өзүңөрдү көрсөтүп, кандай ойноңорду көрсөтүп, жакшы ойногонсуңарбы же жаман ойнойсуңарбы, просто ат душу ойногула да, жүрөктөн ойногула. Бири-бириңерди сыйлап, бутка теппей, травма албай, Кудайым буйрса, ар бирөөңөрдөн жакшы футболчу чыксын. Баарыңарга ийгилик, жигиттер. Assalamu alaikum жигиттер. Баарыңарга чоң рахмат, ушундай суук болсо да келип проектке катышып атканыңарга. Азыр көрөбүз канча бала өтөт, ким калат. Анан кийин калган балдар менен жакшы проекттерди тартып, дальше улантып кетебиз да. Ошон үчүн баарыңарга ийгилик. Бүгүн жакшы өзүңөрдү көрсөтүп, жакшы жагынан көрсөткүлө өзүңөрдү. Рахмат. Футболду ушунчалык жакшы көргөн, мен жакшы тааныган Марат дагы буту гипс болсо дагы организаторлордун бири. Маратка да бир кол чаап койгула, Марат дагы бир-эки сөз. Баарыңарга чоң рахмат, ушундай суукта келип, мындай жана футболду жана сүйгөнүңөр өтө эле билинип жатат да. Биз балдар сүйүнүп турабыз, ушунча балдар жана футбол жакшы көрүп, ушундай жана футболный жана проектке мындай келгениңер үчүн. Бул проекттин главный цели мындай Кыргыздын жана футболун мындай кичине болсо деле өзүбүзгө болсо деле, хотя ССНГга мындай болсо деле ошого кичине мындай жайылтуу да. Ошон үчүн баарыңарга чоң рахмат. Тренерге сөз берилет, келгиле. Тренерди угуп болуп. Ассаламу алейкум жигиттер, баарыңарга ийгилик. Айтар сөзүбүз мындай от души футбол ойногула, калган эч нерсесинин кереги жок. Бул только башталышы, андан кийинкисин уже көрөбүз да. Азыркы регламент боюнча обычный эле разминка, динамика, школа передач, андан кийин уже футбол, свободный футбол, 3 командага бөлүнүп. Анда эмесе жигиттер ийгилик бар бириңерге. Биз дагы объявленияда жазбай калыптырбыз. Бутса кийгиле да эч ким жазбай калыптыр. Неме зальник кийип алгандар аба эле ойногула, травма албагыла жигиттер. Баарыңарга ийгилик, келгиле анда. Буйруса башладык. Давай, класс. Давай, пошли. Левая, правая. Сейчас стоим. Атыңыз ким байке? Улукбек. Бuyakta Улукбек байке бүгүн инилерин колдоп, инилерин отборго алып келиптир. Канча иниңизди алып келдиңиз? Кандай эмоциялар болуп атат? Аябай жакшы эмоциялар болуп атат. Ушундай проекттер көп болсо Кыргызстанда буюрса жаштардын немеси келечеги чоң. Жакшы футболдор эмелерди ойношуп өсүшөт деген ойдон. Ошо мен өзүмдүн айлаш 4 инимди алып келдим. Мен билишимче сиз Көлдөн, Көлдүн балдарын алып келдиңиз, футболист. Көлдөн болом. Мен өзүм дагы балдардын ойнотчумун, ошо өзүм айылман чыгарып. Анан азыркы учурда мен өзүм чет өлкөлөп жүрүп ошо ойнотпой калгам. Башка балдар да ойночкан, ошо азыр бияка алып келип ушу бака эметип проект башталыптыр. Ошонусун алып келгем. Азыр буюрса жакшы ойнойт. Рахмат анда жигиттериңизге ийгилик. 1 2 3 1 2 1 2 1 Üçler bir şak aldı. Üçler bir şak aldı. 3 sen birbirine dost. Ha sen üçündü. Maka cılavazanlar bat-battan çoğun ele bağlarına orada. Maka. Tak. Ekler bir şak aldı. Так, силер маяк бетке түзүнсөңөр. Батыраак жигиттер. Бирме силер алда жерге түзүңүлөр.
болду. Андай символический эле бирөөлөр чыкпай деп эле 3 командадан. Бар отур. Тажыбай айтсаң, оюн кандай өтүп атат? Бул проекти кандай башталды? Негизи эле өзүңдүн ушул бүгүнкү болуп аткан нерселерге бир кыскача оюңду айтып кетсең. Бул оюн негизи жакшы оюн уюштуруптур. Негизи Бакага рахмат биринчиден. Ушунча жаштарга мүмкүнчүлүк берип атат эми. Жакшы оюн. Биз деле миниде ойнойбуз, эми айла жок үчүн келип ойноп атабыз. Оюн жакшы болду, өтө сонун. Мини футбол ойночусуң, чоң футбол ойной элексиң буга чейин. Буга чейин ойногон. Бирок чоң футболдон өзүңдүн деңгээлиңди көрсөткөнгө бүгүн жакшы аракет жасадың, Анан айтсаң, канча жыл болду ойноп жүргөнүңө футболду? 9 жыл болду негизи. 9 жылдан бери ойнойсуң. Футбол менен сен кандай жакшы нерселерди таптың? Футбол менен көп эле жакшы нерселерди таптым. Бул жакшы да спорт. Биринчиден ден соолук. Көптөгөн жактарга барабыз футболдон миниденчи. Ошолорго жетиштик. Бүгүн ойнуңду көрдүк. Тилекке каршы гол киргизе алган жоксуң. Эмне себептен гол киргизе алган жоксуң я? Бул миниден чоң өткөнгө билбейм, баарыбыз бири-бирибизди түшүнбөй, пас бербей, ошол жагы эле минус болду. Бирок туура бүгүн негизи эле голдор аз болду. Бирок буюрса өтүп калсаң жакшы деңгээлдеги футболду көргөзөсүң. Иншаллах көрөсүз. Все, ийгилик.
Атың ким? Нургелди. Нургелди. Жашың? 18. Жашың 18. Бүгүн Баханын командасынын отборуна келдиң, Кандай маанай, кандай боевой настрой, кандай футболду канчалык деңгээлде сүйөсүң? Маанайыбыз жакшы, боевой настрой менен келдик, эртемете туруп бүгүн Кудайдан ысырап отборго өтөбүз деп буйрса. Кудайдан тилейинип, эң негизгиси. Анан айт, өзүңө канчалык деңгээлде уверенныйсың? Футболду 100% сүйөт экенсиң, Өзүңө канчалык деңгээлде уверенныйсың бүгүн өтүп кетем дегенге? Байке 100%, бирок бир гана Кудайдан болот да. Туура, молодец. Assalamu алейкум. Атың ким? Теңиз, бүгүн мына ушундай чоң проекти болуп жатат футбол боюнча. Негизи эле футболду сен ойногонуңа канча жыл болду? Канча жылдан бери ушул футбол оюнуна кызыгасың? Мен ойноп баштаганда 7 класста болчумун. Азыр 8 классындасың. Канчадасың азыр? 16дамын, 11 класс. 11 класс, 7 класстан бери футбол ойнойсуң. Ушул футбол оюну сенин жашооңо кандай бир жакшы нерселерди киргизди? Футболдон эмне таптың, ошол жөнүндө айтсаң? Футболдон бул мен эң биринчи эле достукту үйрөндүм. Эң биринчи эле ушул достук оюну деп, достук оюнда ушул футбол бири-бирин түшүнүп ойногон үчүн футбол деп аталса деп. Молодец, сиз талмада окшойсуң, футболист эмес. Анан бүгүн кандай ой максаттар? Өтөйүн деген кандай бир күч аракеттер болуп атат? Кандай бир көзүңдө от жалынып мындай күйүп атабы же кандай болуп атат? Ушуну айтып берчи бир. Биринчиден мурда дагы ушундай мероприятияларга катышкам, бирок аяктан көп мени карабай өтпөй калгам, бирок ушунда дагы өзүмдү сынап көрөйүн деп келдим. Буюрса өтөбүз, аракетте болгон күчүн. Молодец, үмүт өчпөш керек туурабы, до конца. Өзүңдүн жакшы көргөн оюнуңду же жумушуңду до конца кылганга аракет кылыш керек. Молодец, сага ийгилик. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү күндө тренер болдуңуз. Бүгүн балдарды набор кылып атат. Баха өзүңүз карап, өзүңүз судья болуп аттыңыз. Балдарды көрүп аттыңыз. Негизи эле бул проектти өзүңүздүн оюңуз кандай, балдар кандай результаттарды көргөзүштү, бир сыйра кыскача? Биринчиден ассаламу алейкум. Келип берген жигиттерге чоң рахмат. Бахан проектине чоң ийгилик. Бул эми башталыш деп ойлойм. Ар бир келген баланын мындай же тигиндей деп айткандан алыспыз. Себеп дегенде буларга кыска эле убакыт берилди. Андан кийинкисинде эмне болот, кандай болот, биз аны иш жүзүндө көрөбүз. Кудай буюрса, коюлган талаптарды аткарганга аракет кылабыз. Ошо, андан эми бүгүнкү күндүн эсеби боюнча чыккан балдарды, көзгө урунган балдарды айтып көрөбүз. Андан кийин уже жыйынтыгы көргөзөт да. Эң туура, жакшы сөздөр болду. Анда рахмат. Буюрса жигиттерге дагы ийгилик. Жигиттер, бүгүнкү оюнга тренировкага келгениңерге чоң рахмат. Азыр бизге 18 баланын фамилиясын айтайлы. 18 бала өткөндөрдү куттуктайбыз. Өтпөй алгандарды кийинкиге возможно, келип дагы көрөсүңөр. Жунушев Бектен. Кол жабылар. Ахматов Айбек. Жекшалиев Элдияр. Дурусбеков Талайнур. Канатов Теңиз. Байгазиев Рахат. Жусуев Нургелди. Барчынбек. Абдикалилов Нурбол. Тыналуу уулу Денис. Абдакимов Амандос. Жолдошбек. Бакай. Марлен. Ахматбек уулу. Бакдөлөт. Болгонбаев. Абылгазиев Нурсултан. Бул жигиттерге биздин бүгүнкү катышуучуларга бир дүркүрөгөн кол чабык койгула жигиттер. Ушунча суукта, ушунча азыр Кыргызстанда эле эмес, бардык дүйнө жүзүндө болуп аткан ситуацияга да карашпай ушунчалык футболду сүйүп
ушунчалык суук болсо да келип даярданып ойноп бергенге жигиттер силерге терең ыраазычылык, капаланмай жок. Жана биздин тренер айтып кеткендей эле дагы алдыда кошулганга мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол мүмкүнчүлүктөрдө дагы силерди күтөбүз. Силерге дагы бир жолу кол чабуулар, кол чабып койгула биздин жигиттерге. Не дейсиз жигиттер, келип бергениңерге рахмат. Өтпөй калдым же өттүм деп капаланбагыла, бул жөн эле набор. Бизге просто көзгө биринчи жаккан балдарды алдык. Кээ бирөөңөрдүн да балким потенциалыңарды же талантыңарды көрбөй калсак, бизди кечирип койгула. Себеп дегенде биз аз пыз силер 30 адам келдиңер. 30 адамдын арасынан мынчаны тандаш деле кыйын. Чын-чынына келгенде эшик ар дайым ачык. Кийинки тренировкаларга деле келсеңер болот. Бул жөн гана набор, отбор боло элек пока. Отбор болгондон кийин могу балдар калды командада, могу бала ойнойт, могу бала шоуга катышат деп, бул проектке катышат деген немедебиз да. Анда эмесе баарыңарга келип бергениңерге рахмат биринчиден. Ошо экинчиден баарыңарга ийгилик. Assalamu алейкум. Атың? Айбек. Айбек, маанай кандай? Жакшы буюрса. Жашың канчада Айбек? 16. 16да. Футбол ойногонуңа канча жыл болду? Мен 7 жашыман бери мында. 7 жашыңан бери. Сен Амандос экөөңөр дос окшойсуңар анда, мен байкашымча. Келгенде тааныштыңар, Молодцы, келгенде эле сразу таанышып дос боло калыптырсыңар. Азыр мындай кылалы. Бул проекттен сен эмне кандай нерселерге жеткиң келет? Бул проекти менен чогуу эмнеге максатың кандай бул проектиде өзүңдүн? Бул проектиде эң алдыңкы местолорду ээлеп, Европага баргым келет. Мен да Европанын алдыңкы клубтарында ойногум келет, баарында эле. Лига чемпионовдо жок дегенде эме катышып калгым келет да. Эң аз дегени катышып калгым келет. Эң эле аз дегени Лига чемпионовка Кыргызстандын атынан барып катышып калгың келет. Бирок алдыга дегенде дагы кандай золотой мяч же кандай максаттарың бар? Эң башкысы Кыргызстан желегин алыска таанытуу. Молодец, ийгилик. Ошол ойлогон ой максаттарыңа буйруса жет, Всё, дагы тренировкалардан көрүшөбүз. Куттуктайм. Кандай мындай маанай кандай болуп атат? Өттүң буйруса. Маанай өтө жакшы. Ошо биринчиден эң чоң проект го деп ойлойбуз бул проектти. Ошо проект аркылуу мечталарыбызга жете алабыз го деп ойлойбуз да бизче. Ошо силерге чоң рахмат, ушундай возможность кылып бергениңерге, ушундай чоң футболго аттанууга мындай жол түзүп бергениңерге өтө жакшы болуп атат. Маанай чоң рахмат, ошо рахмат.